Апрелде белгилүү акын, журналист Зайырбек Ажыматов дүйнө салды. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер 44 жашта болчу. Ал 1976 жылы Аксы районунун Ак Жол айылында туулган. Эмгек жолун 1998 жылы Асаба кезинен баштап Кыргыз туусу Бишкек Таймс гезиттеринде иштеген. Учурда Азаттык радиосунда эмгектенип жаткан Зайырбек Ажыматов 1976 жылы 27 майда Аксы районунун Ак Жол айылында төрөлгөн. 1993 жылы айылдык орто мектепти, 98 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетин аяктаган. Акындын 3 ырлар жыйнагы чыккан. Ош ТВ телеканалынын жамааты маркумдун жакындарына жана Азаттык радиосуна көңүл айтып, азасын тең бөлүшөт. Бүгүнкүгө карата коронавирус инфекциясы боюнча жаңы 17 учур катталды. Бул тууралуу брифинг учурунда Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнур Ахматова билдирди. Алар Бишкек шаары боюнча 3, Ош шаарында 1, Ош облусу 2, Жалал Абад облусу 1, Чүй облусу 9, Нарын облусу 1. Муну менен аталган илдетти жуктургандардын саны республика боюнча 746-га жетти. 462 адам оорудан айыгып, 8 киши коронавирустан улам каза болду. Бүгүнкүгө карата Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктуруп стационарда дарыланып жаткан 276 адам бар. Алардын ичинен 6 киши реанимацияда. Ошол эле учурда 1 сутка ичинде 25 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Алар Бишкек шаары боюнча 8, Ош шаарында 5, Ош облусунда 4, Жалал Абад облусунда 1, Нарын облусунда 1, Ысык көл облусунда 1. Мындан сырткары 1 сутка ичинде 4 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы кабарланды. Бишкек шаарында 1 дарыгер, Чүй облусунда 2, Ош облусунда 1. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 195 учур катталды. Алардын ичинен 105 кызматкер стационардык дарылануу негизинде айыгып чыккан. Өлкө ичинде жылып жүрүүгө мурдагыдай эле чектөө сакталат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов бүгүнкү брифингде билдирди. Ал белгилегендей, бир облустан башка облуска баруу мүмкүн эмес. Ошондой эле ал ички каттамдарды жакынкы күндөрү ачуу пландалган эместигин кошумчалады. Эл аралык каттамдардын ачылышы биздин гана эмес, ошондой эле каттам кылына келе турчу өлкөлөрдөн дагы көз каранды. Биздин коңшу мамлекеттерибизде дагы абал ушундай, айрым өлкөлөрдө мындан да начар. Ал эми ички каттамдар боюнча жакынкы күндөр аларды ачуу пландалган эмес. Бул тууралуу айтуу азырынча эрте деп жооп берди биринчи вице-премьер-министр. Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөө карантинден кийин өтөт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Аида Исмаилова билдирди. Анын айтымында бул билим берүү министрлигинин чечими. Анткени тестирлөөнү онлайн форматта өткөрүү мүмкүн эмес. Исмаилова белгилегендей, мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн дээрлик 80% жалпы республикалык тестирлөөгө каттоодон өткөн. Учурда аны өткөрүүнүн графиги түзүлүүдө.